4 миллиончу болуп төрөлгөнүнүн жакшы эле таасирлери бар. Айраң таң 4 миллион чимне. Үф дегенде жыгып калчу кыз болгон экен. Элдер 4 миллионунчу төрөдүң деп эле Үйдө отурасың, келип эле бар дүп эти машинадан түшүп эле сенби дешет. Ак Тасторкон үстүндө балдарынын өмүрүн тилеп, аларга туура тарбия берүү менен бактылуу күн өткөрүп жаткан Каникей Гайыпова Кыргызстандын 4 миллионунчу жараны. Ал 1985 жылдын 27 май күнү Кара Суу районунун Сабай айылында жарык дүйнөгө келген. Үф дегенде жыгып калчу кыз болгон экен. Апамдар айтат, аябай назик кыз болгонсуң, зорго кыз кылганбыз деп. Ошондой назик кыз болгон экен. Эми турмушка чыкканга чейин эле ошо өтө этияттап багышканда. Аяшат, көбүнчө аябынан эле кылышат. Ошондой. Тез мынтип жатып калганыма байланыштуу. Бир жака да алып кеп коюшат. Эч мындай болушунча жөө жүргөнгө неме кылбайт да. Өздөрү апарат, алып кеп коёт. Бирдеме кылсаң да келишет, өздөрү неме кылып берет. Жакшы мамиле кылышат эми. Каникей айым орто мектепти аяктап, өзү самаган медайым кесибин окуган. Жолдошу менен бирге түтүн булатканына 17 жыл болуп, 4 кыз, 1 уулду чоңойтуп жатышат. Учурда күйөөсү Орусия өлкөсүндө эмгектенет. Каарманыбыздын айтымында жолдошу жубайынын 4 миллионунчу атуул экендигин, үй бүлө кургандан кийин бир канча жыл өтүп билип таң калган дейт. Каникей Гайыпова бир канча гезит журналдарга, теле көрсөтүүлөргө тартылыптыр. Көрсөтүүлөргө тартылгандан кийин адамдардын көзүнө илинип, ооруксунуп калаарын айтат. Кыйналасың да, көпчүлүк аралашкандан кийин 1-2 күндөн кийин кадимкидей диагнозу жок, ооруп жатып каласың. Көпчүлүк андай эле аралаша албайсың. Тааныбаган, билбеген жерде жүрсөң, жакшы жүрө бересиң. Каникей Гайыпова Таштанова менен Турдукан эненин 3-чү перзенти. Ага чейин жалаң уулду болгон ата кызы төрөлгөн күндү ушул мезгилге чейин унутпасын айтат. Кубанганынан кызынын 4 миллионунчу жаран экендигин деле унуткарып коюптур. Талага, пактага суу коет элем. Чак түштө келсем эле кыздуу болду деп угулуп калды. Анан эле үйгө жетпей эле Апкөн партиясынан 2 Волгада келишти дагы. Жолда эле учурашты да. 4 миллиончу кыздуу болдуң дешип, куттукташып. Айраң таң 4 миллион чимне. Эми кыздуу болдум деп калтырап, титиреп, анан доктурканага жетип бардым да. Каникей Гайыпованы 9 ай боюнда көтөрүп, жарык дүйнөгө алып келген Солтоева Турдукан эне кызын 27 жашында төрөгөн. Толгоо тартып баштаганда төрөтканадан кезексиз кирип көз жарыптыр. Айрым кошуналары кезексиз кирип төрөгөнсүз деп тамашага салып турат экен. Кыргызчылыкта көп айтылган кирне кирүү, көз тийүү деген нерселер кызынан 2 жашка чейин оолак болбоптур. Күн түндебей айылдагы молдолорго алып барып, дарылатып турганын эскерет. Ошол жылдары жергиликтүү бийлик үй, машина беребиз деп убада берип, бирок ал убадалар аткарылбаптыр. Кызы чоңойгондон кийин гана үй салууга чек беришкен экен. Ошондо биринчи губернаторлар келгенде айтты: "Силерге Кара Суудан коммунизмден үй берелет. Үйдүн ичине ушу кызга ылайыкташтырып, балага ылайыкташтырып мебели менен жакшына кылып берет" деди да. Анан буну наракка берек апарып турганы машинаям берет деген. Бирок олор деле орундатылган жок. Берилбеди. Биз чыгып келдик. Ояктан эмес ушу Ташериптен үй беребиз деди, аны деле беришпеди. Нарагынан беребиз дейт, буягынан беребиз дейт, эч жеринен берилбеди. Bir radyo berdi, bir servant berdi, knижный. Кыргызстандын 5 миллионунчу жараны 2002 жылы, 6 миллионунчу жараны 2015 жылы төрөлгөн. Улуттук статистика комитетинин 1-октябрга кырата маалыматына ылайык, калктын саны 6 миллион 995 миңге жетти. Ушул ай ичинде элдин саны 7 миллионго жетери күтүлүүдө. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош облусу.